Bu park başa qaralbay қалыпты, Ооба. Bir жума мурда бу жерде субботник кылдырганбыз, кайрылы. Тазалағылы да. Тазалықты қача кыла аласыңар да өзүңөрдүн күчүңөр менен. Ушуларды жасап койбойсуңар. Көчөнө жүрүп тазалыкта токос бияктын мусорун тедирген боюнча кайрылы. Келип эмнеге олтурат экен да балдар. Ошол жердин баары бош. Кайрылы жаңы түштүгө. Кечеле. Жаңы эмес ба? Молардычы сварщик алып келип деле варт этип, усиливать этип жасап койбойсуңарбы? Колдон келет го ушул нерсе. Кенеде эле жер экен мындай эл отурат. Ушул жерде качпы муну? Ман көрөсүңөр. Айтылган, онда ушундай кылып кылды. Айтылганда эмне? Өзүңөр тургула да ушул жерден жасап кыла да. Сону дагы сиңген жерге куй дейт да. Силер аракетиңер болбосо эчтеке жок силерге. Анан турган нерсени талкалап, эч нерсе жасабасаңар силерге эчтеке бөлүнбөйт. Силер деген жакшынакай карашыңар керек да, монун баарын бир иретке салып, жыйнап, мусорларды карачы. Мол Медербекчи өзүңөр уже эмне айтышты да билбей калдым. Каяка барсак аким турасыңар, зам аким, айыл өкмөт могу центр, так акимияттын маңдайы. Единственный бир эле паркыңар бар экен. Чыккан эмес да мусор. Тетин караңызчы мына тетигине. Ичин. Анын ичине мусор чогултуп туруп өрттөп салып турсуңар. Ал жер жыйналган эмес, сурооду. Жарым саат убактыңар кетет. Мына мен келгеним 10 эле мүнөт болду. Бир кыдырып карап койгула да. Тиги деген, бул деген деп. Карап койдум деген бир турган. Жок, мен сиздерге айтып отурмун, мен места общественного скопления эң биринчи. Парк, больница, базар, вокзал, акимияттын тегереги, госрегистр, сон, ушундай жерлерди биринчи карагыла да. Нол жерде өтүп кетиптир да. Арар жер экен. Мына жерде кафе болуптур. Бу жер жеке менчикке өтүптүр. Анан ушул жол түштүк азыр. Жолдун бияк бетинен бир жерлери жеке менчикке өтүп кетиптир. Документтерин көтөргүлө, парк өзүнө кантип жеке менчикке өтөсүңөр? Туура эмес. Маданият үйүнүн прилегающий территориясы да бул жер. Маданият үйүнүн каражаттан Маданият үйүнүн болсо калган эмне болот? Кет жерди караңыз, вообще свалка болуп баратыптыр уже. Муну чыгарып кетет уламчы. Ушул жерге төгүшөт, улам муниципалдыктан айыл өкмөт келип тазалап келет. Эмнеге бул жерге төгөт? Контейнер коюп бергиле жакшынакай. Ушул жерге төгүшөт, ушул жерден чыгарып кетип үйүлүп кетет. Мына бат келип чыгарып турушат. Мындай кылбаңыз, бул жер болбойт. Түздүк, жакшынакай астын цементтеп, контейнер коюп бергиле. Бул эски эмес экен, котельный. О контейнерлер эмне болот? Булар бети мындай болот, ал үстүнө мо эшиктер алынып туруп. Булар бияка кирет. Анткени муну кечеге эйди менен сүйлөшүп алдык. Жерден биягын айыл өкмөткө алып бердик да. Спорт зал салабыз деп атышат. Жолдун жанына. Ооба. Парктын ичинде кирип баратканда оң кол жак, сол кол жак жеке менчикке өтүп кетиптир. Алар мыйзамсыз өткөндө парктын зона өтпөш керек болуш. Ошолорду көтөрүп сүрөчтү. Биз азыр проектисин жасатабыз, бул жерге акча салабыз, конструкцияга. Документтерин көтөрүп деп, ар жагында, төр жагында да контейнер турат. Ошону да көтөрүп бир текшерип бериңиз, макулбу? Полностью кандай менчиктештирилген, эмненин негизинде эми бир целый парк болгондон кийин анын ичи менчиктештирилиши мүмкүн эмес эле да. Значит, бир нарушение менен болгон. Ошолорду убакыт аз, эртең же бүрсү күнү проектировщиктер келет. Алардын жумушуна да тоскоол болбош керек. Буюрса бир айдын ичинде курулуш иштерин баштайбыз. Ошол иштерди баштаганга бул жерде жакшы шарт түзүш керек, Бул рахмат. Жакшы. Мен сизге өткөндө келгенде сый урматы менен айттым. Оларды алып койгула, жыйнагыла, центр экен деп. Туурабы? Погрузчик салабайт, анан чоң болду. Алып келбесиңер погрузчик. Немелердин райбуздун, дептин погрузчиктер жокпу? Бизде неме бар да. Оларды турматып, жыйнап койбойсуңарбы? Жөнүнө мужик шыктырып эле коюш керекпи? Айтпайын десе айтып турасыңар. Сиз айттым мына бир жумадан келейин, жыйнап тазалап коюңуз. Акын дедиңиз, мына моларды карагыз, жатат дагы деле. Алып тазалап койбойсуңар. Могул жерди тетигилерин алып кирсиңер, тетигилерин алып, анан могул жерди
эки жагын да бетондоп жакшынакай кылып жасап койгула. Латок кое албайсың арасын. Кое албайсың. Бетондоп койгула, эки жагын тең. Бияка дагы, тиги жагына дагы жакшынакай бетон орнотуп койгула, макулбу. Тети центрде эмне алган эмессиңер я? Монун баарын алам дегенсиз. Bir cuma berdiler, bir cuma da aldım. Biyakta başta sonra koydum. Biyakını aldım. Burada bolmay özü. İletki gelip da. Kay razница, onu karalamışsın. Bu жерде nemeler var olsun. Berağında çık ketken navestler var olsun. Navestler daldı. Molar kaçan alasın? Koyalım al, jinak koyalım öyle. Nerede var tolda olsun. Al. Bunun ançam çeçeleri kod vermesek kıyım olur. Bunlar da ile otadı, ançam çeçeleri kod verdi. Ход болсын, просто входту дагы мына нормальный кылгыла да, маяка бирөө түшүп кетсечи. Кечеле айтканбыз. Жерин сындырып Азыр Азыр күйөөм келет, алат байке. алат азыр. Кече булар уруксат сурап азыр болмон ошонун барагында сотоо. Кечен bir cuma мурун суранып айттык да, жана иретке келтирип койгула деп. Центрда. Мен жок болчумун биякта. Азыр келип алат жолдо. Булар анчам чечелер ушинтип суранып атат. Кече келип дагы тополоп камсалап код кылып алам деп атат. Анан булардын алдырдык. Okşuğunda daldım. Bunu bugün aldırdılar. Bugün kaçaya geldi. Bunu onday buldular. Götürdüler. Ağırda böyle kaçın falan. Bunların var. Bakaz aldırdılar. Kança vakıtta göçürüyoruz pazarda? Bir ay içinde bu pazarda göçün alışım mümkün yok. Yok buna tak ayttınız. Hani men isterdim planыңар менен анан 1 жыл күтүп отура бербейбиз да. Канча конкретно четко айттыңыз мына монча вакытта бүтүрөм деп. Мына бүгүн июлдун 16-сы. Июлдун 16-сы. Мына мол жерди карагылачы. Өткөндө биякта дагы айткан, бир эретке келтирип болар. Чектин чабылмыш болуп турса да өзүн жыйнап алыптырсыз байке кайра. Июлдун 16-сы. Август, сентябрдын 15-ине чейин мына. Сентябрдын 15-ине чейин сизге сурак. Могул ыз үчүнүн быт-чыттын баарын алып кетесиз. Субботник кылганбыз, бүт кураган дарактарды алдырганбыз. Анча-мынчасын буларга суу жеткире албай атабыз. Азыр бүгүн катапили менен жана айттым сизге. Сууну башынан буруп, чоңойтуп, Талас дарыясынан Казакстанга кетип аткан жерде. Ошондон булдур алып келип атат. Суу албасак болбой калды. Суугаш керек экен да. Бул паркта азыр мисалы үчүн биз акча салабызбы, салбайбызбы, айырмасы жок экен да. Карабайсыңар, могул жерде сапсары Бит кишини өзгөртөт эле. Могу жерде берип эме кылгынчы тротуарларды жасап, кайрадан скамейкаларды, освещенияларды, онол жерде эми бар жанагы жылда биз өз мероприятие өтөт. Ошол жерде кайрадан реконструкция кылып иштеметип, анан игральный эмелерди анан могул жерге ошо фонтанчик кылып иштеметип, фонтанчикти да өз менен өзү сууду өтүп коюп. Эң биринчи макул биз ал каражат жагын карап беребиз. Урматтуу президентибиз каражат бөлүп атат, жасагыла деп атат. Бирок мээнет болуш керек да кичинекелер тараптан дагычы. Бул паркты хотя бы сугарып, бактарды бутап, тазалыгын тазалап, мына мен алдым биз келип токтосок Чуркап парк мусор терип атат, уят да. Муну иштер деген тазалап, мындай күндө айланыш. Бул жер эл постоянно чогулуп турган жер. Ушул жерде мусорун жыйнатып, хотя бы дорожканы шыпыртып, ушундай колуңардан келген майда нерсени хотя бы карап тургула да, мындай таза болуп, силер аракет кылып, мээнет кылсаңар анан каражат да келет да. Биз эң биринчи могул жерде мындай сугатын бир жөнгө салышыбыз керек экен. Андан кийин уже башка нерселерин карашыбыз керек. Бияк баш жагында потеря жок да турабы? Бери кирип атат да тока. Баш жагында ошо потеря жок эле бул каналга батышча салабыз да. Бирок ошол паркты жасасак, Эрмегайланчы, ал парк жап-жашыл болуп гүлдөп туруш керек да. Ал кайра эле суу жетпей койду, анан күйүп кетти, башка деген маселе уже жарабайт. Мол жагы? Бул жерден көрө албайсың, но канал ушул жерде турат. Көлөмүн көбөйтөт. Мындактан турба менен. Көлөмүн кандай кылып көбөйтөйүн деп атасыңар? Эки жагын казасыңарбы? Жерде дарыяда атайын эми бар. Атайын электриминде дамба кылынган да. Ошол баягы сууду көбөйтүп жибергенде дамба жууп кетти, дамба үстү. Жок, сууну көбөйтсөңөр могу каналга батабы? Канал батат Рашид. Бул бир эле жана биздики парк эмес, бул по всему району кетет да, айылга кетет да. Ошол суудун көлөмүн көбөйтөйүн деп атабыз.
көчүш үчүн анда каналды очистка кылып чыгышыбыз керек. Мо каналга уже жаздай ташый баштайт. Тиги жагынан да азыркы ылдыйкы жер боз үйлөр жакка айылып жатпайбы, туурабы? Халык байлап чыгарып атты, көрдүңүз. Аразындагы уурап калгандарын экинчи, үчүнчү рапка кошуп отуруп туруп, биягы жанагы айтып аткан сымагын тигилди атат да. Ошоп туруп болот Кудай ойлойм. Анткени мунун баарын азыр бир жака апарсак, момент өлдү да. Муну мерден былчылдатсак суу кылып туруп эле тияка көчүрүп коюлду атат. Анан биринчи катарына жана айтып аткан 2 метрлик сымак 12 миңден түштү бул. Канча түшүп кетсе, ошо карата иш алып баралды. Могу биринчи линия болсо полностью колоновидный туя болобу? Же книжныйбы? Смарагд. Смарагд, Смарагд. 2 метрлиги эң чоңу 2 метр экен, 12 миңден экен. Айсы неме экен? Колоновидный экен же книжный экен? Колоновидный. Чейни. Аябай жакшы. Ошондо монун көктөгөн кетип курагандарын экинчи катарга толуктайбыз. Экинчи катарды дагы ары жылдыр. Честно, экинчи катар менен красиво. Мей, бак, Экинчи катар. аныңызга да көнөйүн, анда деген. Мындан биягын полный газон. Биягын болсо түздөп топурак эле жайып коюп, макулбу? Естественно. Могул жагын болсо жап-жашыл газон кылалы, макулбу? Анан жанакы туялардан да ушул жерге отургузасың. Смарагд. Сүйлөштүкпү? Силер техникалар менен жүрүп, биякта асфальтты бүтүргүлө. Силер бүтүргөндөн кийин Эрмек айланчы буякты түздөп турчу. Баягы айтпадым беле? Бордюр коебузбу эмне? Могу жерге жанакындай бир таш менен мозаика жасап коюш керек да. Мындай кичине көтөрүп турчу, бияк жагын мындай. Газон экпей эле койгон да. Же газон эгем десеңер мындай кылыш керек да. Анда деген могул жагыначы, ар жак жагына бир линия мындай бир 1 метр высотада бетонду куюп туруп, до концачы. Ошо менен грунт засыпка кылып, мындай бет жактуу кылып, бер жактан. Анан ошого полный газон эгип таштайт. Жап-жашыл. Уклонныйбы? Под уклоном. Под уклоном. Под уклоном. Ошондо аябай жакшы көрүнөт да. Здание турбайбы, чече. Ошо менен түпкүзгүлүп эле могуга чейин мына могу. Неме турбайбы? Стойка. Ошондон тегети зданиянын четине чейин немени коюп, бул жагына заполнение кылып. Фундамент. Экинчи вариант. Кайра эле ошону неме кылсаңыз болот. Бул жагына мына таш турат го. Таш кенен турат, туурабы? Могул жагына деген жанакыдай немени куйдурасыз. Стойкаларды орнотосуз. Биягына жанакыдай калың решетка сеткадан койдуртасыңар. Ичине таштан, габиондон салып туруп, таштан толтурасыңар ичин, бир 2 метр кылып туруп. Анан ошондон ар жакты көздөй уклон кылып, грунт засып калыш керек, только эле. Просто бир аз чыгармачылык керек болуп атат. Акча эмес, мындай кичине ойлонуп ийсеңер жасай турчу деле окат болуп атат да. Ушуну жасаш керек. Бирок сиз канча убакытта Канат мырза немени бүтүрөсүз? Асфальтты. Асфальтты заводдон эле ориентир ала албай калып атабыз да, бүгүнкү күндө токтоп турат заводубуз. Неге бузулду кайра? Азыр редуктор, чоң бир редуктор кеткен экен, Бишкекте издеп жүрөт. Эми ал качан келип орнотуп, кече как минимум 3-4 күн деген да. Ал баштаса эле буюрса алып баштайбыз. Айдын этегине. Приблизительно канча бир 10 күн ориентир. Айдын этегине эчпи? 10 күндө буюрса бүтүп калат. 10 күндө бүтүп калсаңар. Анан стоянкабыз бар. Стоянканы силер эми тияка чыгасыңар. Биз пока бул жагын жасайбыз. Силер 10 күндө бүтүп калсаңар, сизге ар жагында дагы бир ай. Могул айдын этегине чейин бияк бүтөт, августтун этегине чейин сиз биякты бүтүрөсүз.